Sen tarttın деп тұр олайлы. Жа, біреу тартады. Кел, қамбау. Әзімханды атайын бішкектен шақырып видео тарттырайлы. Әзімхан бар ма? Бас кел, сен де түшіп қой. Айтасың да ертең универсалдың концертіне жүрген. Әзімхан, кел. Бізмен қоша сұратқа түшіп қой. Түшіп кейін. Елдер ойлап қалсын да Әзімхан универсалмен танышкен деп. Кейін келгеніңде кәсім шумап береміз. Сөйле, сен сөйле. Шолале концерт ертеңдағы оланат. Болды? Болды, Садық. Бұлантыр, күлдірер, кеңгірі күлдір. Аны баспай қойып тұр да видеоны ча. Boş. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum rahmatullahi ve barakatuh. Qandaysыздар? Құтманды кечіңіздер менен. Аман есен жақсы келіп алдыңыздар ба? Келгеніңіздерге абдан разыбыз. Әлбетте бүгін біздің өзгөчө долбоор күлкі базарыңызына келгеніңіздерге бір разышылық білдіреміз. Әрбір қадамыңыздарға Құдайым өзі құт береке берген болсын. Амин. Рахмат. Мен өзі ушундай жакшына учурашып баштайын дедим, менен бардагын чыгардым мына. Негизи өзүм ушундай грамотный адаммын. Просто кандай кийинишин билбеген адаммын. Мурда апам алып берсе эле кийимди. Азыр аялым алып берет азыр. Сизге ушу жарашат десе, ишен кийдирип берем да. Ушу жарашат экенди. Ушу калбектерге кошулуп калсам ушундай алжың-гылжың болуп калам. Калбек кандай айтат? Негизи чындыгына алып караганда мен ушундай солидный адаммын. Көңіл бұрыңыздар. Москва шаарында эмгектенип жатқан мекендештер, сіздер үшін. Врач-стоматолог Бигалиев Мақсатбек Есеналиевич стоматологияның бардық қызматтарын көрсөтөт. Сіздерге ыңгайлуу баада тиш ооруларын сапаттуударлоо жана тиш салуу, лечение, реставрация, удаление зубов, гигиеническая чистка, брекеттин бардық түрү, протезирование, металлокерамика, цирконий, имплантация, бизде консультация жана рентген агысыз. Дарегибиз метро Дубровка, улица Шарика Подшипниковская 40. Демалышсыз 9-дан кечки 9-га чейин. Кененирээк маалымат үчүн телефон 8999 555 84 77. Аял мен эркекти дагы сонун кылып жараткан. Албетте кемчиликтери бар. Мисалы үчүн эркекти жаратканда күчтүү жаратты, эрктүү кылып жаратты, чечкиндүү кылып, сүрдүү кылып жаратты. Бирок сал кантишүүнү жаратып койду да. Чындап сал кантишүүбүз. Күчтүүбүз, бирок күчүбүздү каяка иштетишти билбейбиз да биз. Себеби кантишүүбүз. Көчөдө жүргөндө эч кимден коркпойбуз. Үйгө барганда өзүңөн 5 жаш кичинен катыңан коркосуң. Кантишүү. Аял кишини эркекке караганда 90% акылдуу кылып жаратыптыр. Ана. 90% амалкөй кылып жаратыптыр. Ана. Бирок парасат 0 да. Nöl. Köşede жүрсең çalat го. Үйде свет ачып калды го, не болду дейт го. Үйде сен отурасың, мен отурам. Каранаrak берем, автомат түшүп калган. Дагы бир далилин айтып берем, мисалы үчүн суроо берейин. Аял кишинин жакшы көргөн, сүйүп жеген тамагы эмне? Ме, молодец, ме. Күйөөсүнүн мээси, Ана, парасат жок да. Парасат болсо тамак жейт адам. Күйөөсүнүн мээсин жейби? Erkek kişinin suyup jegen tamagı ne? Bilbeysin, bilip algıla. Erkek kişinin suyup jegen tamagı bu özünün canı. Любой erkek can jeyt. Ölüp keten kızlar jok eledi. Ölüp keten mınçala eşitinde öz putqa tura elbey kalgan. Mınçala eşittim. Tamaga tili gelbey kalgan, bırak mınçala körsep tura eledi. Ölüp keten canın jeyret ka. Bırak oşal nersege mına ayal kişiler sizler sebepçisiңер. Eğer sizler bizdin sözüzge işengende biz erkekler canın jep jolgan aytpayt эле. Mına baştan ötken okuyun aytып берейин. Жан көлөнгөн убагым. Ошо 1 ай болду үйлөнгөнүмө, ал убакта катындан коркпойт элем. Азыр деле коркпойм. Şu bir gün tünü менен жүрүп таң атканда келдим. Таң атканда келдим. Өзүнчө эми эркексиң да. Шунда кирип барсам, таза 30 жыл чогуу жашап койгон катындай туруп аткан мынтип атыр.
мойнымда кетіп қалған. Қайқа жүресіз деп қоштармай жүр. Қайқа жүресіз? Барсай. Жүрем де мен достарымменен, қыздармен отырдық. Деп ашық айтып там үйжемейді да. Шынын айтың дейді. Шында балдар қыздар отырдық. Сіз достарыңызбен іштіңіз дейді. Мен ішпеймін ғой тоғыл, мискен жоқпын десем. Сіз демек достарыңызбен құмар ойнадыңыз дейді. Андандағы страшный нәрсені айтады. Бопты, сен болсаға ішенішті болсын, қалбектерменен бильярд ойнадың, болды? Бильярд? Жақсы. Шынты айтып қойсаңыз болу ғой. Жаныңарда кім бар өледі? Анан шекшейді ғой. Парасатын өлді. Бірақ ақылды деген жағын, кімге? Беререйін бі? Жеп қойсам болмайды? Грамотный адам жебейді бұны. Бұл жайлар шутка. Грамотный адам түсініш керек. Ал эми ақылды жағын дәлелдеп берейін аял кишинен. Биринчи концертке даярданып жүрген убак 3 комнат квартирада жашайт элем. 1 комнатта мен аялым менен, 1 комнатта досум аялым менен, 1 комнатта тайыр бар эле. Эми Баткенге Кадамжайга барып келиш кыйын болгон үчүн мен жого жашайт эле. Bir gün dasturxonning üstünde çoğu çay içip oturup bolğun akıya. Sözden söz çıkıp, kim güyesin kızganat, kim güyesin kızganat dep atıran dostum ayal aytты, men güyem kızganam. Başka kızlardı qarabasın. Biroq içse, mayli, qarşı emasmın, içe bersin dedi. O жақсы го. İçip жүрсөң болор экен, кыздарды карабасам болду. Менин аялым айтат, "Жок" дейт. Мен içkilikти жаман көрөм, мен güyem içпесин. Кыздарга караса карай берсин, мага сес эмес жазып içsin dedi. Тайыр, раса. Kız ne oldu? Alamet tanıtım. Katının zor kaç sen? Tayar alam bağında murdu işlik öğretim da. Sizler bilmeysen biz göpçürüyoruz biliriz. Ben ayağıma çalıp göreyim dedi. Çalıp öyle koydu. Şey ruhsat vermedi. Hazır oylanıp gördüm. Ayağım akıllı iken. Görse adam erkek içmese kızdı kara etken. İçken de kellene gelip duruyor. Kara kızlarına yetmedi. Жигиттер, үшінші грамотты жететінен алып қойсаңыз болар еді. Bir şey берген. Рахмат. Пошлите вон, пожалуйста. Мен негізі айтайын дегенім, бұл емес. Мен той жөнінде айтайын дедім. Біз 8 жыл, 9 жыл оқалық еді, тамада болғанымызға. Başında toyga çıkıp жүрген уақытта, ол уақытта екілі той бар эле. Үйлөнүү той, анан юбилей тойы бар эле. Азыр тойдун түрү көбөйүп кетти, а? Үйлөн той, юбилей той, сүннөт той, жентек той, бешик той, эшик той, тешик той, үй той, любой, кысасы любой сөзүнүн аркасында той коюп эле той берди азыр адамдар. Тойдун баркы кетип калды. Мындай баркасаңар, азыр адамдар тойга жыргаш үчүн эмес, капа болбасын барып коелу эле кетти азыр. Эпте 2000 да кошмой алат. Тойда дагы байкасаңар, адамдар бири-бири менен айтыша турган болуп калды. Той деген аты болбосо бой болуп калды. Başında байқасар 2 жаштын ата-энеси уже айтышып баштайт. Биздин күйөө бала, мияка карабайт, кудаларга карап, биздин күйөө бала университетти бүткөн бала дейт го. Таза битте ошо бала бүткөндөй. Анан биздин бала кыргыздын билеги жон пычакка сап бала дейт. О баланы көрсөң айтыбертикке кем сап боло албайт. Билеги жон дейт, билеги эмес, бутун карсаң буту менен жа. Нечке? Өзүнүн касымшымы өзүнө оор кеп калган мынтип турат. Kızın ata-enesi söyleydi. Kudalara karab. Kökülüne şuru takkanbız. Kölöke jede bakkanbız deydi. Ana kızdı görsen ömürü kölöke görmegen ana. Kapkara. Ya süreç çağırsan. Kapkara. Var mı? Çabay. Uşununla kapkarası da. Katta anandı. Demalana pışıl et. Bolda çıkıp ver. Hocam turadi. Bola bechara dem olganini qarab qo'rqib turadi. Жақында ушундай тойду болдум, баштан айтып берейин, силерге кызык болсун. Эми тамадабыз, барып тойду баштадык, ушундай чыгып элдерге саламдашып, кандайсыңар жакшырып, 2 жаш келатат, ордуңардан тургула дедим. 2 жаш туугандар да ордунан туруп, кадимки курман жаткан тосуп алгандай тосуп алды. Шбак. Кыз келатат 2 жаш. 2 жаштан мурун ким келет? Жар-жарчы келет, арбак болуп. Kaşılı, 2 yaş. Özü turmuşqa çıkı elek, bırak üylөнгөндөрдө жар-жар айтат.
Şuna girdi, arkasından kız gel atat, bayağı kızı görsen başım anca. Жерге кеткен. Мынандай бар, эко. Шам бар, шандай. Басшы, Тайсон басшы. Қолтықтап алған. Мен осы сумка қолтықтап алған деп, мен күйеу ала екен. Күйеу ала жанында қолымнан да оқыған, шашып, бұты жерге тиіп ойлай. Қыз келеді аттынан. Төлі. Bir mağla kaynana çıktı, gelinin yüzünü açış gerek bilesler ha. Koluna joluk salып alған. Келін жүзін шында ашты дағын. Сәкен жана жолықпен өзін бетін жапқанмайдан кетіп қалды. Ошо бойынша қайнананы көрген жоқпыз. Қайната тұрады бечара. Келінге бір қарайды, баласына бір қарайды. Келінге бір қарайды, баласына бір қарайды, бауыр ашиды. Ақыры баласынан кешірім сұрады. Балам кешіріп қой, мен жаштықта, аштаңа көз, кәйшілікте қол беріш қойды қылады дейді. Бірақ мен саған ешенем, Құдай өзі қолдасын, күш қуат берсін, дейді. Kız кетіп жатады. Парпырақ көйнек, любой көйнек кыз парпырақ көйнек киеді ғой. Мынандайынан жылтырақтар, айнаның парпырағы, ушундай парпыраған. Жана ресторандарда чоң люстра көресіңдер ғой. Ошоны эле кийип алган да. Чоң кетті. Чарчарчы келип мындай кылса бечара ийиле албайт. Мынтип калат. Кыз. Биз го түшүнөбүз. Келин саламды түшүнбөгөн адам, келин сөгүнүп атабы деп элет да. Мындай эле кылып калат. Күйеу балаға бәрі екен, жар-жаршы мындағысы арқасынан ол деле мініп жүреді. Бірақ мынандай, бір малды бір еже келді, тамада микрофондан айтып қойшы, мен балам жоғалып қалды дейді. Майлы айтып қойын, қанша жашар, 3 жашар, 4 жашар, 5 бала, қанша жашар бала десем, 18 жашар бала дейді. Қандай 18 жашар бала жоғалып қалады. Жоғалып қалып тұр туғандар. Тойдың жарымында шықты, баға келін салам салып, бұнда иілгенде тайына кіріп кеттір. Тойдың жарымында шықты бешара. Анан ата жұрт деген жамаат шығып сөйлейді, деп құдаларға қарап, құдалар сілер жақсы жерменен құдалаштыңар, негізі біздің ата тегіз паланча батырларға барып тақалады дейді. Ата түгін батыр болғандар, бірақ сен емес деп айта албай тұр өресін бияқта тамады олар. Анан келінге қарап сайлады. Ерді ер қылғанда қатын, қара жер қылғанда қатын дейді. Ошон үчүн келін сен жақсы бол дейді. Бияқтан қыздың ата жұрты сөйлейді. Қайсыл жерде жүдөө көрсеңіз айыпты, ошол елдің уылына қой айыпты дейді. Олар сәкен нарақа ұрытып бады. Бияқтан мен тұрам, ана қызыңар жүдебейді, ана. Нарқа ата жұттың қошып жүдетіп қойышы мүмкін бұрақ өзі жүдебей. Әркім әнесен сөйлейді. Айышталар шыға, айышталарына бәрі 2 жашын не олады дейші жоқ, досына сөйлейді. Досым біз өкөз 1-ші класста таққан шығамыз. Баланың бір тұтқан бір әчкелер шыға, дүкелер, қарындаштары шығаттам дейді. Саманның жеті жаман. Қапа олбаң жеңе, әкәмін жіне жаман дейді. Мен тұрам, көп болса 15 минутке жаман. 15 минуттан ona жеңең чумасын шығаратыран. Қыздың үкелері сөйлейді. Жерді тепсем су шықты, суыны içsem шор шықты. Шунша баланың içінен менің жездем зор шықты деді. Өрің өзгерттен. Жерді тепсең су шығат, суыны içsең зор шығат. Шунша баланың içінен сенің жездең пешенесі шор шықты деді. Өзгерді жат. Достары шығып сөйлейді. Достым, бақытлы бол, достым. Асмандағы бүркітті, самолеткел үркітті дейді. Бұяқта мен тұрам, ona қыз бәрдеген үркіте тұрған ғой. Екіншісі шығып не дейді? Бақытлы бол, шоңайла досым, главный байрақты бербе дейді. Байрақты бербе дейді. Ona қыз барды қызым, байрақ уже алып қойған. Даже менікін алып қойды. Шында аялыма орында, қатын мен сен жақсы көрем, сүйем, бірақ байрақты берейін, ona қорқытты мені. Мен танығандар байрақты келін балаға беріп қойсаңар ғой деп айтпағылам маған. Менің байрағым ошода әлем. Ошонда беріп қойған. Той бүтөт ошон. Той бүтүп 2-3 күндөн не болот? Ата көрдү болот, а? Туғандары барып ата көрдү болот, атасын көрөт. Анан кийин бала энесин көрөт да. Рахмат. Рахмат. Негізі ушул концертке даярданып атканда не кылабыз десем, калып кетет. Давай апанды айтабыз дейт. Ушундай апандыны ким жазат өзү? Билесиңерби? Бири-бирибизге аңдып апенди айтып жүрөбүз, бирок ким жазганын билбейбиз го. Мен бир апенди жазып көрдүм, азыр айтып көрөм, күлөп экенсиңер, а? Бир жаш келин турмушка чыгыптыр, апенди да эми. Күркүмүштүү эмес болуп калса, кийинкиси деп койсоңор. Бир жаш келин турмушка чыгыптыр. Кайната кайненеси менен чогуу чай ичип отурса, кайнатасы айтыптыр, келин ошо бир алманы таза кылып жууп келгени, бир алма жеп отурайлы десе, болду, чыгып кеткен боюнча жогум иште.
жарым саат өтөт жок, 1 саат өтөт жок. Аялын айтты, бак келин карач, арып-барып калып кетпедиби? Деп эшикке апасы чыкса, алмаларды лагинге салып сабындап жууп ататмыш. Кыз, не болду? Атам айтты, алманы таза кылып жуу деди го. Десе бечара кайнада осол кылбайын дегенде, майли бир жолу кирге жайып чыгасың депиш. Кийинсе? Бол. Табит апанды айтат, анан кийин Садык апанды деп болбогула? Кийин Садык апанды болуп кетпейт. Тайырга окшош так жүргөн бир солдат бар экен. Солдат ушундай так экен, бирөөдөн эч нерсе албайтмыш, эч нерсе бербейтмиш. Буйрук ташаса, буйрукту так аткаратмыш. Чегарада турат экен, эч кимди өткүзбөйт экен. Пара да калбайт экен, керек болсо подарка ham албайт экен. Генералга жетип калыптыр сөз. Генерал келип, "Молодец балам, сендей балдар көбөрсүн. Сендей балдар көп болсо биздин Кыргызстан тынч уктайт. Бирок менин подаркам бар, ал." Ма деп граната бериптир. Граната берген жок, ала албайм дептир. Ал, генерал берди. Эстеп жүрөсүң, кийин сен генерал бол, ма граната десе. Гранатаңызды ала албайм, майли сиз кабыл албаң. Жок дегенде мына шакегин алайын деп шакегин жулуп коётмуш да. Шакегин жулгандан граната жарылат экен да көрсө. Баң айтып. Кийинсе, дагы бит айтайын, болбосо сакин чыгып кете бересиз. Бир имам канасында отурса, шагирти чуркап ыйлап келиптир. Устаз, ушундай күнөө иш кылып койдум, Кудай мени кечиреби депчи. Кудай кечиримди зат, дуа кылып, сурайбыз. Кечириш керек. Билбейм, ушу мени кечирбейт окшойт деп эле ыйлайтмыш да. Боптур, экөөбүз чогуу дуа кылайлы. Не күнөө кылдың десе, ушу сиздин чөнтөгүңүздөн насыңызды алып чейип койдум дейтмиш. Ошондон кийин баягы сөз чыкканбы дейм да, молдонун айтканын кыл, кылганын кылба деген сөз. Ажа. Тал окшоштубу? Ушинтип эле жалгыза керек дейм да, апандылар. Бар бири-бириңерге айтып отуруп, узап кетеби дейм да. Рахмат. Мына өзү кыргыздар бир ойчул келебиз го, көп нерсени ойлонобуз. Силер дагы бир нерсени көп ойлонасыңарбы? Мен көп нерсени бир ойлоном да. Мисалы үчүн мурдагы аксакалдар аялы менен урушуп калганда эмне кылат эле билбейм, бирок азырында жаштар биз урушуп калсак баардыгыбыздыкы бирдей болуп калды. Урушуп кетесиң, урушуп кеткен күнү сүйлөшпөй каласың, кадимкидей. Силерде ham ушундай сүйлөшпөй, бир үйдө жүрө бересиң, бирок бири-бириңи карап тийип таанып алган кишидей. Алдыңан чыгып калса, жакшысызбы деп өтүп кетип каласың. Сүйлөбөйсүң. Мына мусурду төгүп келиң десең, үн чыкпайсың, бирок секин бар төгүп карасың. Сен да көйнөңгө апарып, мынаны үтүп кой деп өрүтүп берип коесуң. Ол да үтүтөйт дагы секин келип туруп, жөн эле илип койсо ham болот өзү. Бирок үстүңө өрүтүп коет, ма. Эркек баары эби жок да, тырышкан бойдон кайра кете бересиң. Көчөдө жүрсөң, SMS келет. Телефондун ушундай кылсаң аялыңан, ачсаң эле чоо кажып турган болот. Чоо кажып турган. Ачсаң эле аял жөнүндө сүйлөп аткан. Аял кишини сыйлаш керек деп аткан. Аял деген назик деп аткан болот. Болду дейсиң да, секин өчүрүп туруп, сап Максат ажынын видеосун табасың. Аял кишинин бейиши күйөөсүнүн ыраазычылыгында деген видеону табасың. Эркек киши көчөдө үй билен бала чакам деп пешене тер төгүп пул таап келет деген жерин кыркасындагын айдап койгон. 5 мүнөттөн кайра атып келет. Шундай атсаң Абдушкүр ажы турган болот. Эркек мындай эле көчөдө жүрөрбү? Аял деген тилдегени менен өзү сенин балаң багат, кириңи жууйт, үйүң тазалайт. Аялыңа эркек болсаң, чыныгы эркек болсаң, аялыңа жумшак мамиле кыл деген видеосун кырып жөнөткөн болот. Сен мына көрөсүң, садак ажынын видеосун табасың. Эркек киши 1 сом тапса дагы берекеси болот. Аял кишинин тапканда береке бар деген хадис жок дегендер секин тазалайсың. Эң кызык жерин кырып аласың. Аял эркек киши 4 аял алса боло берет деген жерин кырып коесуң. Президентибиздин жашоосу кандай экен деп тамшана берем да мындай. Үй бүлөсү менен отурганда биз эми барыбыз президентибизди сыйлап жакшы көрөбүз го. Аялы менен бала чакасы менен отурганда эмне жөнүндө сүйлөшөт экен, мындай отуруп алып, кече президенттердин жолугушунда зор окуя болду да деп айтып берем экен. Ана Рахман неме бар го, Тажикстан президенти минерне немен төгүп алды да. Алардын аялы дагы биздин аялдарга окшоп кызганабы экен деп таң кала берем.
сессияда депутаттар менен отурса СМС жазабы экен, каяктасың деп. Жаза бербе, мен сессияда депутаттар менен отурам деп секин жооп берип койсо бир пастан кийин. Кана суретке тартып жөнөтчү деп жазабы экен. Жеңеңер жазып калды, суретке түшүп койду десе, депутаттар мында. Атчот. Же болсам видео жөнөтөт экен. Жеңең капа болбоң, шеп биз менен. Кайсы дагы өлкө башчыбыз тынч аман болсун, мамлекет түзөнүксүн. Баарыңарга рахмат. Анам мынау азыр тартып аткан жигиттер гана, видео тартып аткан Асат медиа ошо көз той тартат элек. Той тартып, нарак-берак кылып жүрүп, акча жолду, бир машина алдым, гитараны машинага салдым. Нерде бир группалашым отурат, ошо группалашым экөөбүз анан кеттикпи деп рөлдү ага берип койдум. Группалашыма берип койдум. Давай отур сен айда. Кыздар менен бир таанышып келели, кетип алсак, эки кыз чыкты. Чыкла ала кетебиз. Чыкты. Кадимкидей кетип алабыз кыздарга. Кыздар, өрүңүң да, менин машинам бар да менин. Өрүң, кыздар, таанышып алайлы. Таанышып алайлы дейт. Экөө тең баягы группалашым эслейт. Бирөө семиз, бирөө карык. Мага семизем боло берет эле өзү. Мага гөнзө болду эле негизичи. Үмүт кылып турам да мен. Эмне үчүн карабайт да мен? Үмүт кылып турам. Бирөө семиз, бирөө карык. Экөө тең дейм. Экөө тең шопур жакка карады. Сон экен, чачыңыз сон экен. Сон сүйлөйт экен. Күлкүсүз сөз сүйлөсө да деп күлөт. Мен сүйлөсөм токтоп калат. Болсо меники күлкүлүү. Бирок сүйлөйт да. Акыры мен ичимен ойладым да, бул машина ушунуку деп ойлоп атат окшойт дедим. Кыздар, мына машина меники деп. Меники ушу деп. Жакшы экен. Мына ишемесеңер деп документти чыгардым. Мына Турдубаев Калыбек деп турат. Мына права мына. Десем, жакшы экен, машинаңыз жакшы экен. Андан сиз машинаны айдап кете бериң, биз мына досуңуз менен калайлы. Вообще тоотпой калды. Анан мен ошентип жүрдүм. Азыр башым жетти. Неге ошол убакта кыздар мени тоотпой деп азыр көрсөтөм силерге. Себеби мен ошол убакта көрсөм ушундай болду. Ушу менин 4-курсум курсум да. Ушундай. Буну адам тоотпойт да тура. Кыз эмес да бул. Кыз эмес, мындай эркек тоотпойт да. Гитара, машина болсо да тоотпойм да мен. Bir самолет olsa hem koy deyin lan rahatır. Anamızlar bunun turuş ne? Şu adam mes da bu ne? Bu emine maymıldan jaralı adamga жетпей калган да bu. 4-курс курсum şu. An Нурбек отурат nereden? Группалашым отурат. Группалашым жакта турат эле, сүрөткө түшкөндө кыркып салдым, onu көрсөм чындап дагы ошону кызып кетпесин деп кызганып өзүм эле чыгам. Айтайын дегеним ушундай баланы мына ушундай жигитип койгон бул күйөрмандар сиздер болсуңар. Эми айттым, жанадан бери айтып атам, бүгүнкү концертке Бишкектен бери келген мыкты жигиттер келген. Жакын эле ушул жигит өзү кино тартып, анан мени бир башкы ролдордо деп чакырган. Кинода ал чыгып элек, эми чыгып калат. Ошол жерден сүйлөшүп калдык. Өтө жакшы, таланттуу, күчтүү, адамгерчиликтүү жигит экен. Агайын болуп алдык. Буну өзү мен бул Бишкек эмес, Нарындан болот да. Бирок ойлоп калам, буну Оштук эле кылып коюш керек экен деп. Оштар кел кет дегенде чайып берип, самсап бергенге жакшы го. Кудду ошондой жигит. Алдыңыздарда Азимхан Рахатов. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Жакшыбы? Жакшы жататыңар. Чоң рахмат, Бишкектен болсом да Оштуктардай кылып тодуп алганыңарга. Чын, мындай мен Ошко ар дайым келген сайын мындай жан дүйнөм эсип алат да, келген сайын эле Оштун жигиттери Айдымхан келдиңби, брат, келдиңби депчи. Аябай жылуу тосот, бирок мен билем да телефондун артында эмне болуп атканычы. Айдымхан келдиңби? Депчи мындай ичинен кыжалат болуп берет да мен тодуп алган сайынчы. Бүгүн мындай самолет менен келип, конор менен Тайырбекти калайсыздар да, Тайырбек тодуп алды мен. Сразу эле улуг атага алып барып 2 самсы жейин десем 3 самсы же деп сразу эле мени сыйлап өзүнчө элечи. Ал жактан чыгып туруп отельге алып барды. Конкретный отель, адресин айтпай эле коюң эми, конечно. Жок, кызыккандар болсо директке жазып койгула Инстаграмга. Анан отельге барып ал жактан чыксам Тайырбек жок. Уже Актилек туруптур эсине алгандачы. Актилек туруптур, ал мени баняга алып барды, аяктан аябай жыргатты мени. Мындай ойлойм, неге Бишкектен келгенде Оштук жигиттер силер мындай бизди аябай сыйлайсыңар.
Просто мен силерге заранее айтып коеюн, Бишкекке барганда биз силерди сыйлай албайбыз. Бул чындык, биз сыйлабайбыз силерди. Бизге анчалык аракет кылбайлы болом мындан ары. Рахмат. Анан Бишкектен Ошко келип алганым абдан кубанычтамын, анткени Бишкекти азыр көрүп атасыздар, кандай жаңылыктар болуп атат Инстаграмда. Бишкекти смог каптап кетти дегенде ким укту негиде? Үш болуп кетти аяк. Анын бүт бар караңгы. Дем ала албайсың да. Бишкекте кечте жүрсөң, как будто чоң бир кальянныйда жүргөндөй болосуң да. Кальян чеккен жерде башың айланып коелечу мындай өзүнчө эле. Ошо айтып атпайм, Бишкекке келип отелден чыкканда Актилек Тодо баняга алып барды. Айтты, брат, Бишкекте смог болуптур, кир деп кетипсиң, жүрү баняга деп сразу элечи. Баняга барсам, мындай жуунуп атам, от души элечи, конкретно жуунуп атам. Бирөө келди да. Сен жана Келингенский деген ырдайсың, Ошо Келингенский сен, депчи. А мен мындай чечинип алган, полный жуунуп атам да, мага неудобно. Келингенский деп. А мен ооба десем, эжекке дальше полду жуганы кетти да, мындай сразу элечи. Рахмат. Чоң рахмат. Анан Бишкек менен Ошту салыштырып байкасаңар, Бишкек мындай, Ош тигиндей депчи. Мен бүгүн келип, туганда Бишкек менен Оштун айырмасы жок болуп калыптыр. Экөө тең бирдей эле кир. Туурабы? Эки жак тең бирдей эле экен. Билейин, туура эмес тамаша айтып алган окшойт, Же силерди мактап эле туруш керекпи, кандай кылабыз? Жо, давайчы мактай эле десек, мындай кылалы. Актилектин үйүнө бардым, Актилек менен окуям толтура бүгүн. Актилектин үйүнө барсам, мындай Ош өзүнчө эле бир колоритный шаар го, мындай байкасаңар, мындай заборлору чоң, үйлөрү чоң, мындай даже жаныбарлар деле адамдардыкындай экен да, мындай барсам, Актилектин итинин үйү, чоң үйү бар экен, жанында времянкасы бар экен да. Времянкасына кирип кетти акыры, мындай. Жакшы. Өзүм жөнүндө айтып берейин, анда кеттик. Туугандар, мен мурун өзүм машинем жокту. Жанагындай көчөдө мындай кир, жуулбай турган машинелер өткөн сайын ичимен ойлой бердим. Билейин, менде машине болгондо депчи. Мен күндүгө машинемди таза кылып жумадым депчи. Күндүгө только менде машине болсо депчи. Вот мен жакында эле үйлөндүм, туугандар, 8 жыл болду. Мен кир машинелерди түшүнөм, туугандар. Ладно, кийинки тамаша. Рахмат. Аракет кылабыз, анткени Калбек мага акча төлөгөн самолетко, а мен аны уят кылбашым керек. Ошон үчүн жакшыраак чыкканга аракет кылам. Туугандар, мен аябай көп жаман адаттарым бар бул жашоодо. Мисал үчүн, жанагындай бирөө алмасын жеп туруп, мындай жебей коет го. Жеп туруп коюп коет го, мен ошону жеп салам да, мындай. Мен жаман көрөм мындай нерсени. Бирөө мындай ашты жеп туруп кичине калып калат го, мен ошону бирөөнүн ашын бар жеп салганга аракет кылам, анткени бул ырыскы да турабы, туугандар. Ырыскыны калтырбаш керек. Так вот, жакында эле досум сүйлөшкөн кызым менен сүйлөшпөй калыптыр. Мен жаман адатым боюнча, бул ырыскы да турабы, туугандар. Энең күлө баштады элдери. Элдер күлө баштады, рахмат. Мен негизи кебетем андай деле сулуу эмес, байкасаңар, мындай көп мактангым келбейт, мен кебетем андай деле сулуу эмес, өзүм сулуу деп элестетпейм. Мен где-то мындай Брэд Питт менен мындай Садык экөөнүн ортосунда турам да. Примерно. Анан мисал үчүн мен любой мисал үчүн аялдарыңарга, мындай күйөөлөрдө турбай, аялдарыңарга мындай подписка кылсам, Инстаграмдан подписка таштасам, күйөөлөрү мага кызганбайт да. Болот го, сен эмне Мирбек Атабековго подписка кылып алдың, депчи. Мага наоборот, Айдымханга подписка кылдыңбы? Ушинтип кайрымдуулук кыл тур, депчи. Негизи. Рахмат. Макул туугандар, ошону айтайын, макул, баарыңар ичиңерден кыжалат болуп атат. Мен сыны сүйлөй албайм, ооба. Сүйлө. Мен сыны сүйлөй албайм, сука, блин. Бирөө орустар менен, сука деген мени серьезно кабыл албайт да.
кечинде мындай келинчегим менен мындай жатып атканда мындай ролевые игры деген болот го, мындай жакшыраак болуп, сучка ты моя дегенде мындай ишенбейт да. Сразу эле. Жакшы, мен СССР убагында төрөлүп калган жокмун, 94 туугандар. Мен келинчегиме кээде мындай жакшы болсун деп мындай белек алып бергенди жакшы көрөм. Бирок мен ушул 8 жыл жашап жүрүп бир нерсени түшүндүм. Мен ушул аялдардын кийимдерин таткан магазиндерди эркек катары өтө жаман көрөм туугандар. Эркектер силерде да боло береби мындай? Магазинден аялың айтпай мындай кийим белек алып атсаң мындай ошол аялдардын магазинде сени алдап аткандай сезиле береби мындай. Анткени бааларын билбейбиз да примерночу. Мындай кээде аялыма приятный болсун деп мындай платье подарка кылып берем да. Келинчегим рахмат дебейт туугандар. Биринчи очередь эмнени сурайт дебейсиңерби? Канчага алдың дейт турат элечи. Канчага алдың деп. Мен 8500 дем. Тупой, мен мындан 4 талмакмын да дейт турат элечи. Мен келинчегим боёнгонду билбейт туугандар. Вообще боёнгонду билбейт. Мына чоңу сиз жакшы боёнот экенсиз, а мне боёнуп келген жоксуз. Тамаша. Пайда деле жок. Рахмат, чоң рахмат. Байкелер мындай болобу силерде жашоодо мындай тойго чыгып атканда келинчегиңер мындай боёнуп атат. Силер машинеде күтүп атасыңар. Анан болот го мындай перестаралась деген сөзчү, мындай слишком аракет кылып алган аялдар болот го. Тойго чыгайын деп атканда бир башкача болуп эле чыгып келет го жекелерчи. Силер айта албай атасыңар да. Ол эртең кетет да турабы депчи сразу эле. Ошондой болобу силердин жашооңордо? Ладно, мындай айтып коелучу. Инстаграм кимдин жүрөгүн аябай оорутат мындай. Инстаграмда жашоо. Чын, карасаңар Инстаграмда күндүгө баары эле. Мен Инстаграмдын жабылышын колдойм. Анткени Инстаграмда менден башкасынын баары ийгиликке жеткен туугандар. Кирсең эле бирөө Дубайда жүрөт, бирөө Турцияда жүрөт. Мен Турциядамын туугандар, мен Кореядамын деп элечи өзүнчө эле. А сен жатасың кара жыгачта, лайк коюп. Чын. Эмне деп ойлойсуңар туугандар, биздин Садыр Жапаров президентибиздин фейковый аккаунту барбы Инстаграмда? Фейковый аккаунт деген билесиңер да. Өзүнүн атынан эмес, башка бир аккаунттан киресиң го. Бар деп ойлойсуңар биздин президентте. Элестет, сен президентсиң да. Кол алдыңда бүт Кыргызстан турат. Канча деген сулуу кыздар бар Инстаграмда. Мен оюмча Садыр Жапаров мындай жумушунан келет да, охранниктер чыгат. Садыр Жапаров киресизби? Мен машинеде отуруп турайын депчи. Акыры Инстаграмда алып чыгып, өзүнүн атынан кирбейт да, башка бирөөнүн атынан кирип, топ эле өлкөсүндө эмне болуп аткандарын карап, лайк коюп, акырынчы. Мен оюмча кээде кыздарга жазатпыш керек. Эгерде мен сүрөтүмдү жөнөтсөм, таң каласыңбы депчи силердечи. Мен байкап койдум, мен келинчегим акыркы күндөрү аябай эле хитрый болуп бараттыр, аябай куу болуп баратат да. Эгерде ал суши жегиси келсе, Инстаграмга жазат да, "Хочу суши" деп туруп, мени отметка кылып коет. Вайне. Элдин баары күтүп атат да турабы? Блин, азыр Айдимхан эмне алып келет болду экен? Филадельфия же нормальный комбо сет депчи. Бул мага өлө жакпайт, анткени элдин баары күтүп атат. Эгерде мен келинчегиме суши алып келип берсем, ал Инстаграмга киргизет да. "Спасибо, жаным, за подарок" депчи. А эгерде мен алып келбесем, ал баары бир киргизет. Все меняется. Родные становятся чужими. Чужие становятся родными. Спасибо другу моего мужа, депчи. Вайне. Мен байкадым, аялдар сен бетиңе эч нерсе деп айта албайт. Бирок Инстаграмда ушундай укмуш сен жөнүндө жазат да. Байкана эле, намек берип жатат го аялдарчы. Жакында эле мен келинчегим Инстаграмга монтип жатыптыр. Женщина должна быть любимой, красивой и счастливой, а больше она никому ничего не должна деп. Мен комментарийге кирдим да, кирсем бүт бар, колдойм. Мен кайненем жазып коюптур, колдойм кызым депчи. Ошондо мен мамам чалды, тети келиниңе айтчы, мен Инстаграмдан блоктон чыгартын дейт сразу элечи.
Видео звонок тугандар менин жүрөгүмдү аябай ортуп келет. Видео звонок. Бул видео звонок деген нерсени эркектер байкасыңар, муну аялдар ойлоп тапкан, эркектер тынч эле жашамакпыз туурабы? Мен оюмча муну жаман бир кызганчак аял ойлоп тапкан да. Мен мурун келинчегим экөөбүз сүйлөшүп жүргөндө үйлөнгөнгө чейин келинчегим видео звонокко чыкканда аябай даярданчу да, мындай мейкап жасап, мындай рабочий сторонасын тандап. Азыр экөөбүз чалышканда мен даярданам тугандар. Мен энен корком. Өлө корком. Чалгандачы мындай кыздар жок жерге турам да, мындай мечиттин алдына турам да, мындай. Мечиттин алдына турам да. Мечит жок болуп калса мындай бир сакалчаң браттардын жанына турам да, сакал бар. Алло жан, жакшы деп мындай. Чын, мен ойлойм да мындай, билейин биздин ата бабаларыбызга өлө кайф болуптур, байкасыңар, азыр ойлонсоңор. WhatsApp жок, Instagram жок, видео звонок жок, жыргап жашаган, айдап, жылдап, жоголуп деле кетчү, туурабы? Каякта жүрдүң сен? Согушка барып келдим деп эле чыгып эле. Согушка барып келдим деп. Мен оюмча, ошол кезде видео звонок болгондо, биз сыймыктанган баатырлар, Ормонхан, Чыңгызхан деле мандраш болмок тугандар. Чын, мандраш болмок. Алло жан, мына биз элдерди өлтүрүп атабыз. Бул аялды мен өлтүргөн жокмун, жок. Буюрса Кытайды алсак эле келебиз жаным, буюрса. 6 айда келип калабыз депчи. Видео звонок жүрөктү ортат, силерди деле ортат турбай, анда бир кол чаап коюңуздар эркектер. Мага келинчегимдин кызганганы аябай жагат. Мен аябай кайфовать этем, рахаттанам да. Жакында эле үйгө келсем, келинчегим айтат, "Сен эмне? Айгерим Расул кызга подписка кылдың" дейт, турат эле. Ошондо жүрөгүмөн ушундай жыргадым тугандар. Мен келинчегим Айгерим Расул кызы менен бир нерсе болот экен деп ойлоп атат депчи. Молодец деп мени жакшы эле экен көрсө мындай самооценкамды көтөрүп койду да. Жок, чын, мен аялдардын логикасын түшүнбөйм. Мындай эркек браттар колдоп тургула. Неге мындай бир 400 000, 500 000 подпискасы бар аялга подписка кылсаң, аялың көп кызганбайт да. Бул элдин баары тааныйт эле, өкмөрдө эч нерсе болбойт деп коет да. Бирок, не дай бог, Кудай сакталсын. 47 подписчиги бар кызга подписка кылсаң, анда өлдүң тугандар. Андай жокпу силерде? Билбейм, Бишкекте өлө күлөт ушул тамашагачы. Анан мен эмнени түшүнбөйм? Аялдар неге мага лайк койдуң деп элем да кызгана беришет, Урматтуу айымдар, мен силерге айтып коеюн, эркектер биз жана кыздарга лайк коебуз го. Бул эч нерсени чечпейт. Бул эркектерден кыздарга жөн эле мындай ыраазычылык. Чын, сонун фигура экен, рахмат. Сонун жамбаш экен, рахмат. Мындай үйлөнгөндөн кийин эркек браттар байкасаңар, үйлөнгөндөн кийин байканайлар, мындай Инстаграмда сулуу кыздар өлө көп пайда боло баштайт. Жашоомдо пайда боло баштайт кыздарчы. Ичинен ойлойсуң, энең турай мен үйлөнгөнчө чейин каякта элең депчи. Мен байкап койдум, Инстаграм үйлөнгөндөн кийин бул сен жана бузулган бузуку досторуңдай да. Брат, могу кызды карачы, брат. Сен лайк койбо, брат, лайк койбо, повод бербе, мен сага жиберип турам, а сен рахаттан тур, брат. Инстаграм ушундай да, мындай байкапсаңар. Не уялып күлбөй атасыңар, Ха-ха, жарыла албай атасыңар, мындай жакшылыкта өлө күлдүңөр го, мага деле күлүп койгула тугандар. Мен чындыкты айтып атам азыр, реально айтып атам. Мен жүрөгүм аяка толуп кетти, реально айтайын. Эркек, болду. Мен күйөөсү катары кедемде келинчегимге кайсы балдар лайк коюп атат деп кирип карап коем да. Кызыгам да. Кирип карасаң, жалаң эле тырышкан балдар да, качок, кулагы сынган. Бүт эле аягым түрөттөр лайк. Сураган келет, сен кимсиң, брат? Не керек мындан депчи. Просто дух жетпейт да. Күч да жетпейт. А так жестко эле сурамакмын, чын. Тура, кыздар, лайк эч нерсени чечпейт. Эч качан мындай окуя болбойт, жана кызга лайк баскандан кийин көчөдөн келет, алдыңан чыгып калбайт, ал кызчы. Сен мага бүгүн сен койгонсуң лайкты депчи.
Андай болбойт. Анда акыркы тамаша айтып коеюн. Мен ойлоп койдум, могу биздин кыргыздарга, кыргыздын кыздарына татуировканы билесиңер да, муну денесине жазып алып, мындай тартып алышат го ар кандай сөздөрдүчү. Биздин кыргыздарга татуировка жарашпайт экен туугандар. Жана кыздар бар го, маягына жазып алышат го, мындай китайский, англисче, непонятный кылчу. Ошентип жазып алганда шүгүр деш керек экен туугандар. Шүгүр деп эле коюш керек экен. Элете кыргызча жазып алсам маяк. Жакшы эле кыз менен таанышып эле, анан келип эле чечинип атсаң, маягында ырыс алды ынтымак деп турат. Макул деп антына көз жумуп, мындай көз жумуп дальше ылдычып маякта көп сөз, бок сөз деп турат. Ана Айдымхан Раханов, чоң рахмат. Рахмат. Неме? Билетін ақтадыбы? Болды. Азымхан. Тоқта. Азымхан мен ана сүйлөшүп калдык. Азымхан сыны айта албай атам деп атат го. Бул зыны да айта албайт экен. Нени? Зыны. Зы менен сысы бирдей эле экен. Сабызды айта албайт экен онда. Сабыз дейт экен. Кандай? Сабыз дейт. Жок. Микрофон берчи чындап эле. Үчүнчү келди бир тамашалашып коелу. Тамашаны көтөр, биз тамаша Не окуйбуз. кылабы, не кылабы? Сабыз дечи. Сагыз. Мен негизи сабызды айттым. Сабыз морковканы айтат, кыргызча. Сабыз. Молодец. Сабыз. Нормально. Сен өзүң сагыз деп атсаң. Мен сабыз дейм да мен. Экөөбүздүн прическабыз башка болгон, мен деле сын айта албайм. Негизи көрөрмандар долбар кандай экен? Күлкү базарыбыз кандай экен? Жо тартылды.